Саламатсыңарбы урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүнкү биздин чыгарылышыбыз Кыргызстандын 33 жылдык эгемендүүлүгүнө арналат. Бул теманы ачып бергенге биз болсо мейман катары Кыргызстандын белгилүү саясий таануучусун Багыт Жумагуловду чакырдык. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Бакыт мырза, мен биринчи суроом, мына биз болсо быйыл болсо 33 жылдыкты белгиледик Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн. Биринчи суроом, эгемендүүлүк деген бул эмне өзү негизи? Анан ушул 33 жылда кандай жетишкендиктерге, кандай ийгиликтерге жетиштик? Саламатсыздарбы, урматтуу угуучулар, урматтуу Айболот. Рахмат, өтө маанилүү Кыргызстан үчүн, кыргыз эли үчүн, Кыргызстандын мамлекеттүүлүгү үчүн мындай темаларды көтөрүп атасыз өзүңүз чыгармаларыңызда, чыгарууларыңызда. Бул азыр сурооңуз дагы маанилүү. Эгемендүүлүк өлкөлөргө мисалы салыштырмалуу алсак, бул негизинен ошо ички тышкы саясаты, ошол мамлекеттин жүргүзүүсү, бул башка сырткы күчтөрдүн же сырт жактан кабыл алган чечимдер аркылуу эмес, ошол жердеги элдин чечими менен, элдин ошол жердеги оюна, пикирине таянып кылынган ички дагы тышкы саясат болуп саналат да. Себеби ошол жерде бийликти калптоосу ошол эл болуп саналат. Эл ошол бийликти калптап, мамлекет өкмөттүн органдарын калптап, парламентти калптан ошентип эгемендүү саясатты жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк алат. Буга чейин Кыргызстан Советтер Союзунун ичинде болгону менен, бирок көбүнчө чечимдер мындайча айтканда Кремльде, Москвада кабыл алынып, ошол жакта кабыл алынган чечимдер ишке киргизилчү. И ошону менен мына Борбордук Азиялардан дагы эң биринчи ушу эгемендүүлүктү алган эгемендүү мамлекет болобуз деп мындай саясатты жылдырган Кыргызстан болуп саналат. Сиздин оюңузда мына быйыл 33 жыл болуп атат. Канча биз толук ушул эгемен болдук? Мисалы, мындай көз караш бар, чыныгы эгемен мамлекет болуу үчүн мамлекет өзүнүн атомдук же ядердик бомбалары болуш керек. Ошондо тышкы саясатындагы, ички саясатындагы эркин жүргүзө алат деген. Андай мамлекеттер дүйнө жүзүндө саналуу да. Мисалы, ошол белгилүү Америка, Кытай, Орусия, Иран, ошого окшогон бир топ, бир 20-30 мамлекет эле болуш керек. Биз ошол чынында эгемен боло алдыкпы, эркин мамлекетпизби, же биз ошол чоң мамлекеттердин таасирине кандайдыр көз карандыбызбы? Сиз азыр айткан бул экинчи сурооңуз, бул негизинен геосаясий аспекттеги карай турган маселе да. Ооба, геосаясатта мындай чоң оюнчулар, кичүү оюнчулар, ортомку оюнчулар, глобалдык, регионалдык, улуттук деңгээл деген категория аркылуу каралат да. Геосаясатта ооба азыркы кезде мындай ядерлик державалар деп айтылып кеткен бир нече мамлекет бар. Ошо менен финансылык аспектте дагы мындай мүмкүнчүлүктөрү өтө мындай күчтүү болгон державалар бар. И кээ бир мамлекеттер, мисалы Америка Кошмо Штаттары, бул ядерлик аспектте дагы и финансылык аспектте дагы мүмкүнчүлүгү өтө чоң болгон мындай азыркы кезде дагы дүйнөлүк держава болуп саналып келет жатат да. Албетте мындай аспектте Кыргызстанга, ал эмес даже Европа өлкөлөрү, ошондой эле кээ бир өнүккөн өлкөлөр, Сингапур, Малайзия, Түштүк Кореяларды алсак, алар ушундай аспекттерде өзүнүн мындайча айтканда партнердун иш аракеттери менен же кандайдыр бир аспекттерде ошол жактар менен мындай байланышы көбүрөөк болгон, ошонун өнүгүүсүнө көбүрөөк салым кошкон мамлекеттер менен, жанагы держава мамлекеттер менен саясатын мындай бир сыйра карашып, бир сыйра кеңешип, чечип
турат да. Ооба Борбордук Азияда көп жылдарга чейин мындайынан Борбордук Азияда Орусиянын тышкы саясаты, геосаясий аспектте үстөмдүүлүк кылып келген. Бирок мына азыр жана Украинадагы окуя башталгандан кийин, пандемиядан кийин биз дүйнөдө байкап атабыз мындай өзгөрүүлөр болуп келе жаткан. И бул жерде мына азыр ушу Борбордук Азия регионуна дагы Америка Кошмо Штаттарынан, Европа биримдигинен, Кытай тараптан дагы башка мындай Азия өлкөлөрүнөн мындай кызыкчылык, үстөмдүүлүк кылып, катуу кызыкчылыктар байкалып атканын да байкадык. Мына өткөн жылы өтө маанилүү эмелер, жолугушуулар болду. Жогорку деңгээлде S5+1 формат деген буга чейин 2004 жылдан бери иштеп келе жаткан. Бирок мына өткөн жылы өтө жогорку деңгээлге чыкты. Бардыгы президенттин деңгээлинде болду. Европа биримдигинин президенти менен, Америка Кошмо Штаттарынын президенти, Си Цзиньпиндин, Кытайдын мындайча айтканда президенти менен жолугушуулар болуп өттү. И бу жерде биз карап атабыз уже Орусиянын дагы мындай ушу Борбордук Азиядагы тышкы саясатына мындай үстөмдүүлүк кылуусу азайып баратканын бир байкалып атат. Кытайдын бу жерде бир деңгээлге чыгып келатканы байкалып атат. Ошо менен бирге Америка Кошмо Штаттары, Европа биримдигинин дагы мындай ушу Борбордук Азия аспектинде кандайдыр бир мындай тышкы саясатына тигил же бул чечимдерге таасир эте турган аспекттерлер байкап жатат да. Санкциялар аркылуу болобу, кандай болобу, бирок анын бардыгы байкалып атат. Анан бу жерде ооба мындай толугу менен эгемендүү деген саясатты айтыш кыйын болуп калат. Геосаясий аспектте. Бирок мен жанагы аспекттерди айттым сизге. Эгемендүүлүк дегенде бийликти каттануу боюнча, эгемендүү бийликти каттануу боюнча бу жерде ошол маанилүү элемент болуп саналат да. Мисалы байкасаңыз, мына Америка Кошмо Штаттарда Орусия өткөн шайлоодо кандайдыр бир таасир этти шайлоого деген маселелер көтөрүп чыгып атканда, бул ошол Америка Кошмо Штаттын эгемендүүлүгүнө, ошо бийликти каттоого таасир кылды деген маселе. Украинадагы маселе эмнеден болуп атат? Орусия Американы күнөөлөп атат. Евромайданды силердин биригинде менен жанагы ошол кездеги элчи барып алып жанагы немелерге нан берип, бутерброд берип милиционерлерге. И Евромайдандын жана Януковичтин убагында процессти силер ошо ички процесске киришип, силер биринчи баштадыңар деген маселени көтөрүп чыгды. Ошондой маселеде бул уже эгемендүүлүк маселеси каралуу. Ал эми геосаясий аспекти, тышкы саясатта бул кичине мындай тонкийирээк материя дейбиз. И толугу менен эгемендүүлүк жөнүндө не то что Борбордук Азия өлкөлөр, Америка, чоң мамлекеттер дагы, Кытай дагы, Япония дагы, Сингапур, Түштүк Корея дагы, Түндүк Корея дагы бул маселелердин мындай кеңешип карашып турат да. Эми негизи азыр ушул 33 жылдыгында Кыргызстандын, албетте сиз айткандай баягы ички саясатта биз чындыгында өзүбүз эркинбиз. Мисалы шайлоо убактысында, кээде ошо тышкы саясатта дагы айта алабыз. Бирок толугу менен сиз айткандай эгемен болуш бүгүнкү заманда бир да мамлекет айта албайт экен. Толук эгемен, эркин мамлекетмин деп. Анткени сиз айткандай бардыгы бири-бирине таасир кылып, кандайдыр өзүнүн кызыкчылыгына күрөшүп, ошону максатына жеткенге аракет кылышат экен. Ошол эле убакытта Кыргызстан, мына биз эми эле ушул эгемендүүлүктү алганыбызда эсибизде мына жакынкы эле тарых бул. Ушул эгемендүүлүккө бул жерде дагы могу площадьтан алына тура ушул жерде дагы күрөш болгон. Ушул жерде эми пайда болгон партиялар, демократтар чыгышып, тиги аэропортту таш коюшуп ошол жерге Москвадан учуп келбесин самолеттер деп ушул жерде дагы бир кандайдыр күрөш болгон ошо эгемендүүлүккө. Демек бул биздин мамлекетибиз ушундай бир кандайдыр демократиялык процесстер аркылуу пайда болгон деп
айтсак да болот. Мына жаңы Кыргызстан. ооба Акыркы 33 жыл. И биринчи биздин президентибиз, ал жөнүндө ар түрдүү сөз пикир бар, көз караш бар. Бирок ал ушундай бир сөзү болгон, Кыргызстан Борбор Азиядагы демократиянын аралы деп. Башка мамлекеттерге салыштырмалуу. Демек ушу биздин балуктар ушул эркиндикке, демократияга, ушундай нерселерге жакын болуп, ошол себеп болгон жарылганга. Бүгүн ушул 33 жыл ичинде, ушул аралыкта ошол балуктарды биз азыр деле карманып кетип атабызбы, же кээ бир жерлерде бир кандайдыр колубуздан чыгып кеттиби ушул балуктар? Эми демократия маселесин биз карасак, туура айтасыз, Аскар Акаев убагында демократиянын аралчасы деп айтып позиционировать эткен. Бирок ошол эле замат мисалы дүйнөлүк мындай рейтинг караган, ошо демократия аспекттерин караган мындай уюмдар бар. Мисалы Экономист деген журналдын дагы бир өзүнчө бөлүгү бар. И ал жакта демократия маселеси боюнча мындай бир нече критерийлер аркылуу карап, бийликти калыптануу процесси, сот системасы, массалык маалымат каражаттарынын акыбалы, шайлоого катышууга мүмкүнчүлүгү деген критерий аркылуу карап, демократиянын мындай ар кайсы классификацияларды киргизилген да. И толугу менен демократия деген, демократияга жетелектиги бар, гибриддик демократия дегени бар. И ушул мамлекеттин калыптануу системасы авторитардык деген классификация. Кыргызстан ошол эгемендүүлүктү алгандан бери ушундай эмелерде ушу демократиянын мындай жогорку жанагы сиз айтып аткан категорияларга кире элек болчу. Ооба, аны как саясий мындай лозунг катары сүйлөп айтыла берчи, бирок дүйнөлүк рейтингтердин арасында Кыргызстан же гибриддик форматта болчу, эң жетилгени да. Гибриддик бул авторитаризм менен тиги демократиянын ортосундагы формат, же тиги авторитардык. Ушул эки аспекттин ортосунда ойноп турчу да. Анан негизинен ооба туура айтасыз. Бул демократияга умтулуш керек. Демократия умтулганда эмне үчүн демократиялык системага жанагы система анткени ал жерде мындай жакшы, стабилдүү, өнүккөн мамлекеттердин категориясы ичинде. Мисалы жана толугу менен демократиялык система деген тиги Скандинавия өлкөлөрүнүн бардыгы кирген. Норвегия, тиги Шотландия, тиги Швейцария, Швеция, ушунун бардыгы ошонун ичинде мындай кирип камтылып турат да. Андан кийин мындай толугу менен демократиялык мындай мамлекеттердин ичинде Франция, Америка Кошмо Штаттар дагы ошол категорияда. Бирок алардын мындай жашоо деңгээлдери дагы биз ушул жактарга умтулсак жакшы эле болот. Авторитардык мамлекеттерде ооба тиги Кытай, Россиялардын категорияларында жүрүп калып атабыз. Эми Кытай кандайдыр бир мындай экономикалык аспектиндеби ушул жака умтулуу маселеси деле бар деген. Түшүнүктүү. Бул суроонун себеби анткени мына Кыргызстан ушул кичинекей тарыхы болгону менен башка Борбор Азиядагы мамлекеттерге салыштырмалуу биз саясий багытта өтө чоң жол өттүк. Чындыгында өтө мындай кээ бир мамлекеттер 100 жылда өткөн саясий жолду Кыргызстан ушу 30 жылда эле өтүп койду десек болот. Анткени Кыргызстанда 3 жолу төңкөрүш болду. И ар түрдүү себептер бар. Бирок эми көп серепчилер айтат, эң негизги себеп ушул баягы бийликке келген адамдар элдин кызыкчылыгы менен эсептешпей калгандан, ошол себеп мындай триггер болуп, эң негизги себеп болуп, ошол акырында ушундай бир кандайдыр ушундай акыбалга алып келген деп. Анан эми негизи ушу Кыргызстан тарыхын карасаң, ушул жерде баягы элдер менен ушул баягы бийликке келген адамдардын ортосундагы бир кандайдыр түшүнбөстүктөн ушундай нерселерге алып келген да, ушундай терс көрүнүштөргө.
бүгүнкү күнү биз болсо ошол төңкөрүштөрдүн сабактарын түшүндүкпү, билдикпи, ошолор менен эсептешип атабызбы? Ушул суроого кандай жооп бересиз, кандай көз караштасыз? Ушул убакытта негизинен мына 30 жылдык эгемендүүлүктө Кыргызстан мындай өзүнчө бир Борбордук Азия, башка Борбордук Азияларга салыштырмалуу мындай өзгөчө башкача бир жолду тандаган да. Ошол жолу бул жана сиз айтып аткан рынок системасы, демократия. Демократия дегенде анын ичинде көп нерселери бар да. Мындай свобода слова, тиги массалык маалымат каражаттары, Эркиндиги ооба. Тиги парламентаризмди өнүктүрүү, сот системасын реформалоо, ушул комплекстүү түрдө мындай институттарды и кичи жана орто бизнести дагы өнүктүрүү, ушунун баардыгы камтыган. Ошол тарапта келатып, бирок бир моменттерде бийлик органынын үстүндө отурган башчы болгондор мындай жалпы ошол элдин кызыкчылыгын, элдин көйгөйлөрүнө мындай маани бербей, жеке өздөрүнүн же өзүнүн үй бүлөсүнүн же өзүнүн айланасындагы кызыкчылыгын жолдоп калгандары. Кыргызстан кичинекей, ал билинип эле, көрүнүп эле калып аткан. Ошондо албетте мындай жалпы элге бул нерсе жакпай, ошол эле бийлик органынын ичинде жүргөн адамдарга дагы жакпай, ошонун арты менен элдин астында тигин рейтингге кеткенден кийин онун айланасында жүргөндөр дагы аны көрүп, уже алыстап баштап, ошону менен бийлик органынын үстүндө жүргөн президенттердин легитимдүүлүгү кетип калган. Легитимдүүлүк кеткенде болду, аны менен уже эл эсептешпесе, саясий группалар эсептешпей, өздөрүнүн айланасы эсептешпегенде, анда уже аны алмаштырыш керек деген бышып калган процесстер эле болуп калып аткан да. Анын өзүңүз айткандай, анын себеби ошол эле болгон, мындай өзүнүн жеке кызыкчылыктарын жолдоп, элдин көйгөйлөрүн, элдин маселелерин чечпей, элдин мындай иш аракеттерине, турмушунан жашоосуна мындай кыйынчылыктарды алып келип калышкан болчу да. Анан ошонун арты менен ошол сабактар 3 революция болду, бирок ага сиз айтып аткандай триггер ар кайсы окуялар болуп кетти. Мисалы Акаевдин убагында шайлоо, тиги Бакиевдин убагында жанагы соткаларды 60 тыйын же 10 тыйын кошуппу, ошо менен бирге жанагы электроэнергияны өлчөйтө эл менен кеңешпей көтөрүп таштаганы. 2020 жыл болсо баягы эле жанагы форма 2 менен жанагы подкуп добуштарды подкуп кылып, миллион акчаларды шайлоого ыргытып, мындай негизги партиялар сыртта калып калган. Сабактарды биз ошолорду азыр эсептешип атабызбы, үйрөндүкпү ошолорду? Азыр ошондой кандайдыр орусча айтканда ошибка, кемчиликтерди кылбай атабызбы бүгүнкү күнү? Сабак болдубу бизге ошол 3 төңкөрүш? Эми негизинен үй бүлөлүк башкаруу деген жаман нерсе болгон. Биринчи президент ошол үй бүлөлүк башкаруу, баласы аралашып, тиги аялы аралашып, тууган тушкандары айланасы аралашкан процесске каршы дагы мындай лозунгдардын бири болуп чыккан да, эсиңиздеби? Экинчи Бакиев келгенге ошол нерсе сабак болбоду. Ооба. Кайра эле баласы аралашты, байкеси, иниси аралашып, чалдың чулдың бардыгы немелерди кылды. 2010 жылкы окуя болду. Атамбаевка бул нерсе сабак эле болду. Балдары бир жолоп келген жок. Аялы бир жагына жолоп келген жок. Бирок андан айттык, тиги анын тиги жан сакчылары, анан тиги айланасында командасы деген маселелер көп айтылып калып атты да. Бирок жанагы феномен уже жок болуп калды. Вот. Анан азыркы кезде мындай толугу менен мынтип катуу ушул кадр саясатына байланышкан кээ бир кездерде журналисттер ооба көтөрүп айтып чыгып калып атат. Тигил бул жакта тиги
президент баласын бир жака алып алыптыр. Кээ бирде президент өзү айтып калып атат. Мен балам тиги инвесторлорду тартып атат тиги бу деп. Бирок мындай критикалык деген эме бар, момент. Ошол критикалык нерсеге мен оюмча жете элек пока. Бир, экинчиден берде президент менен кошо тандем болуп келе жаткан азыр Камчыбек Ташиев. Ал жакта мындай фактылар, процесстер вообще көрүнбөйт. И ошо менен бирге анын иш аракеттерин биз байкап атабыз. Эгер буга чейин жанагы мамлекеттик байлыктарды, мүлктөрдү бардыгын жеке жака тартып берсе, азыр бардыгы кайра мамлекетке кайтарылып, жана коррупциялык схемалар менен кетип калган. Мисалы азыр жакында эле мына Токтогулдагы автобекет кайра ошол жердеги жергиликтүү бийлик органына кайра кайтарылып берип жаткан процесстерди көрүп атабыз да. Демек азыр кандайдыр ошол сабактарды азыр ошонун бардыгы сабагы тура айтасыз. Анан ошол убакытта мен дагы бул суроонун байланышы бар, эмки суроому. Анткени ошол саясий туруктуулук бул ушул саясий системага байланыштуу. Эгер саясий система ушундай түзүлсө, баягы ал жерге келген адам системанын ичинде эле иштеген болсо, бир кандайдыр өзгөрүүлөрдү кылыш өтө кыйын болот. Мисалы ошол Европанын тарыхын карасак, алар болсо бир 1000 жылдай бири-бири менен согушкан, көп кан төгүлгөн, и ошол согуштар аркылуу алардын системасы түзүлгөн бүгүнкү күнү. Ошол себептен алар мындай кандайдыр бир салт катары түшүнөт, моуну кылса болот, буну кылбаш керек. Анткени бул мындай нерсеге алып келет. Кыргызстан тарыхы албетте бул өтө аз, 33 жыл. Анан бул убакыттын ичинде мындай нерселерди түзүш өтө оор. Бирок ошого карабай биз ушу сөзүнүн башыбызда айткандай, баягы Кыргызстан болсо башка мамлекеттерге салыштырмалуу саясий багытта өтө чоң жолду өтүп койдук биз. 30 жыл эмес, андан дагы көп. Демек ушул туруктуулук, саясий туруктуулукту бүгүнкү күнү түзүш үчүн эмне кылыш керекпиз? Ушул саясатта жүргөн депутаттарыбыз, министрлерибиз, Кыргызстанды башкарып жаткан бүгүнкү күнү биздин башкаруучуларыбыз эмне кылыш керек? Ушундай бир кандайдыр кайра ушундай бир терс көрүнүштөр коомубузда кайра ушундай бир кандайдыр саясий кризиске алып келбей турган ушундай бир жолду кантип тандап, ошону таптап түзүш керекпиз. Маселе саясий, социалдык ошо мамлекеттин туруктуулугун бул мына жанагы Скандинавия өлкөлөрү көрсөтүп атат да. Ал жакта эмнеге мындай революциялар болбойт, мындай туруктуу өнүгүп келатат, элдерин мисалы дүйнө жүзүндө бактылуумун деп сезгендердин бардыгынан ушу Скандинавия өлкөлөрү болуп саналат да. Ал жакта жанагы орто катмар деген бар. Орто катмар булар ошо жанагы кичи, орто бизнес, врач, жанагы университетте иштегендер, ошолордун доходтору мындай кедейлерден 1,5-2 эсе чоң болот да, кедей категорияларда. Байлардыкына жетпейт, бирок кедейлердикинен дагы 1,5-2 эсе көбүрөөк болот да. Ошолор, ошол орто катмар Скандинавия өлкөлөрүндө 70%-ын түзөт. Ошол 70% түзгөндө алар өздөрүнө татыктуу депутаттарды тандашат. Алар добушун сатпайт. Алар өздөрүнө татыктуу президентти тандашат. Ошо менен бирге президент аларга жоопкерчиликтүү болуп мындай иштеп берген президент болуп берет. Ал эми жанагы орто катмардын байлар, кедей деген категориялардын ичинде эгер кедейлер 50%-дан ашып, байлар 10% түзүп, жанагы ортосу 12 орточо катмар деген
12-15ке чейинки катмар түзүп калса, анда жанагы кедейлик категориялар үстөмдүүлүк кылып, маселелери чечилбей, көйгөйлөрү көтөрүлүп, жанагындай процесстер көбүнчө болуп кете берет. Кыргызстанда ошол отрыв буга чейинки көп болуп келе жаткан. Азыркы эми саясатта, жанагы орто катмарын мындай өнүгүүгө мындай программалар кабыл алып, иш аракеттер ушул багытта алып барылса, сиз айтып аткан мындай стабилдүүлүк системага келсек болот. Мен суроону сизге башкача берип көрөйүн. Бул жерде мисалы азыр айтылып атат, тарыхта 30 жылда тарыхында болбогон нерселер болуп жатат деп азыр айтып атышат. Анан чындыгында ушул экономика багытында көп жакшы ийгиликтер жаралды Кыргызстанда. Азыр почти керек болсо айылдарга чейин жетти, жолдор курулуп атат. Кумтор маселеси чечилди. Кытай, Кыргызстан, Узбекистан темир жолу курулуп атат. Чоң проект. Өтө чоң долбоор. Бир алкак, бир жол Кытайдын демилгеси менен. Ушул Камбаратадагы ГЭС кайра жанданды. Кыргызстан боюнча мына 33 жылдыгына 100 жаңы өнүктүрүүчү фабрика, заводдор ачылды. Экономика багытында сиз айтып кеткендей жакшы нерселер болуп жатат. Бирок менин оюмда ушул Кыргызстан саясатында дагы тарых жаратса болот дегенде ой болуп атат да. Ушул бир дагы президент, бир дагы ушул Кыргызстанды башкарган адамдар өзүнөн кийин ушундай бир система калтыра албады. Ошол жөнүндө суроо болуп атат. Кандай система курсак Кыргызстанда туруктуулук болот? Маселе шу да. Анткени келген бардык эле адам бийликке жеткенден кийин бийликти мындай өзүнүн кызыкчылыгына карап, өзүнүн ой пикирине, билимине карап, тажрыйбасына карап, мындай саясий системаны даже өзгөрткөнгө чейин барып атат. Эгер ушул система курулган болгондо, бул кандай президент келбесин, ошол система менен иштей берсе, мамлекет мындай шылкылдабай, төңкөрүш болбой иштеп кетеби эле деген суроо. Туура, жакшы суроо. Сиз берип аткан суроо жакшы суроо. Буга чейин Аскар Акаевдагы, Бакиевдагы президенттик бийлигин мындай поэтапно өзүнүн бийлигин көбөйтүп, бирок ошол айткандай эле мындай Кыргызстандын элдин кызыкчылыгына иштебей, ошо менен президенттик система Кыргызстандын мындай Кыргызстандын жарандардын элдин арасында мындай өтө бир коррумпированный система болуп калганда, ошонун арты менен мына 2010 жылы президенттик парламенттик система кирет. Ошону мындай ушул маселенин, ушул проблеманын чечүү боюнча деп туруп, ушул система киргени менен Атамбаев, Текебаев негизги мындай лидерлери болуп, ушуну киргизип элге берет да. Ал системада эмнеси туура эмес болуп кетти деген суроо, бул отдельный суроо, бул дагы бул боюнча отдельно бир материал кылсак болот. Бирок негизинен ал системадагы коррупциялык схемалар болуп кетти. Жанагы партияда жанагы ондугу сатылып 200 миң, 500 миң, 1 миллион долларга чейин бир мандат туруп, анан ушу менен жанагы саясий партиянын тизмеси калыптанып, андан арты парламент калыптанганы менен бул уже коррумпированный парламент болуп калып, анын арты менен дагы иш аракеттерди көрбөдүк. И ошонун арты менен мына 2020 жылы референдум өтүп, ошондо кыргыз эли кайра президенттик керек дейт. Буну менен элдин көбү Садыр Жапаровго ишеним болот. Башка бирөө келгиле президенттик кылалы десе, ага ишенбек беле бул суроо. Бирок Садыр Жапаров бул берде мындай инсан катары ага мындай ишеним болуп туруп, жанагы
система кирип атат президенттик. Азыркы кезде, азыркы этапта бул системанын иштешүүсүн бир эле Садыр Жапаров эмес, бир жерде тандем деп айтсак биз жаңылбайбыз. Ташиев и Жапаров деген эки дос деп элдин арасында кеткен тандем болуп атат да. Ооба, сиз туура айтып атасыз. А келечекте мисалы да ушу Садыр Жапаровдай, Ташиевдей тандемсиз башка бир инсан келип иштесе, ал деле ушул системаны иштеп кете алабы, иштетип кете албайбы деген суроолор пайда болушу мүмкүн. Эми бул уже аны тарых көрсөтөт. Кандай болуп, кандай. Ушул менин сизге акыркы суроом. Кыргызстан 20 жылдан кийин кандай элестетесиз Кыргызстанды? Ушул сиз саясий таануучу катары саясий аспектте кандай элестетесиз? Эми негизинен азыр дүйнө жүзүндө өтө көп, өтө маанилүү, чоң өзгөрүүлөр болуп атат. Ушунун арты менен азыр Кыргызстанда дагы мындай чоң маанилүү проекттер жүргүзүлө баштап атат. Бул Кыргызстан үчүн жакшы мүмкүнчүлүк, жакшы шарттарды түзүп берип атат да. Бул бир. Экинчиден, бирде мына президент анын командасы менен дагы иш аракеттерде, мына сиз өзүңүз айтып кеткендей, Кумтордон баштап, берден мындай паровоз, локомотив, ушул иш аракеттердин локомотиви болуп аткан Кумтор. Ооба, мындан тышкары жанагы бажы системасынан дагы, коррупциялык схемалар дагы жабуу жактар дагы таасир болуп атат, бирок негизги локомотив мындай резерв фондун түзүү боюнча локомотив болуп аткан бул Кумтордун схемасы, системасы болуп атат да. Ооба, биякта дагы суроолор бар, жанагы ачык айкындык боюнча дагы кээ бир кездерде суроолор пайда болуп атат. Ошол жагы жабылса дагы жакшы болот. Бирок ушул факторлор негизинен дагы колдонуп ушул багытта иштеп келе берсек, мындай Кыргызстанда жанагы мен айтып аткан орто катмар түзүлүп, каттаганга жакшы мүмкүнчүлүк, шарттар түзүлүп. Эгер ал ошол орто катмары каттанып калса, албетте Кыргызстан мындай өнүккөн, стабилдүү өлкө. Мындан тышкары азыр жана Бириккен Улуттар Уюмунун туруктуу өнүгүүнүн максаттары деген бир жакшы бир программа бар. 17ге жакын аякта максат бар да. Ошол максаттарга дагы мамлекет ошол максаттар менен биригип иш аракеттерди жүргүзсө, ал дагы жанагы биз айтып аткан мындай орто катмарды 50%га, хотя бы 70% дебейли, 50-60%га эле алып келип калсак, орто катмарды. Бул мындай жакшы көрсөткүч болуп берет. Рахмат. Бакыт мырза, чоң рахмат. Өтө курч суроолорго ачык жооп бердиңиз. Биз менен көрүүчүлөр менен коштошобуз. Биз менен Бакыт Жумагулов, саясий таануучу болду. Жакшы калыңыздар.